катышуучулары. Бүгүнкү иш-чарабыздын темасы ар бирибиз ар улутта болсок да элибиздин эртең үчүн биргебиз деп аттуу 5 март Калпак күнүнө арналган иш-чарабызды баштайбыз. Дүйнөдө түрлүү улуттар кээ бири тилин унуткан, буйругу менен Кытайдын бул заманга туш кылган. Байыркы кыргыз элден биз батасын алган улуттан башкасын айтып не кылам? Кытайлар корккон буруктан демекчи. Бүгүнкү иш-чарабызды ачып берүү үчүн сөз кезегин окуу иштери боюнча директордун орун басары Нураимов Канчыбек Нуралиевич берет. Меймандар, бүгүн өзгөчө күн. Құдай берген жеті аламдың ең асыл жерінде 7 миллиардтан ашық адам жашайды. 204 өлкө, 3000 тілден ашық тілде ел сөйлеп жашайды. Елдің қадыры, барқы, үміт тілегі бүгінгі майрамдағы ақ қалпақта қамтылған. Барлық ұлттардың баш киімі ұлы. 2016 жылдан баштап Жогорку кеңештин чечими менен ак калпак күнү майрамдалып келе жатат. Майрамга катар аялдардын майрамы, Кудай кааласа, эртең бүрсүгүн Астанада турат. Бардык айыл затын майрам менен куттуктаймын. Ынтымакчылык, ырашкерлик болсун, тынч коллективибизде ийгилик болсун дагы бүгүнкү иш-чараны жакшы өткөргүлө. Айрыкча эркектердин ак калпагын даңғызалаған, бартаған, ұлылығын, бартылығын көрсеткен бүгінгі сонын иш-чараға қош келіпсіздер, игілік болсын. Анда эмесе бардык мырзалар, сиздерге мен 2 батман берем. Ошо батманды 2 командага таркатылгандан кийин калпак жөнүндө эмне биле аласыздар, ошолну баарыны информациянын маалыматты батманга түшүрөсүздөр. Араңыздардан бир лидерди тандап аласыздар. Ошол лидерлер сиздерге дин араңыздардан чыгып презентация кылып беришет. Ата бабам бартаган, ак калпагын сактаган, асыл элбиз ардакталган. Алтынга тең келбеген, ак калпагым сен менен аяларга дантаналам. Ай, кыргызымдын ак калпагы. Söz menен giyip alsa ak kalpağın. Akmal, giyip alsa ak kalpağın. Kırgızımdın ak kalpağın. Tanıştırып өтөйүн, бул биздин жайдын окутуучусу Турсуматов Акмал Абдыжамилович. Саламатсыздарбы? Мен эмгегимде презентацияны орыс тилинде жаздым, бирок аракет кылам кыргыз тилинде айтып беришке. Ак калпак жөнүндө маалымат. Биз команда өз менен ошондой чечтик. Символ гор деп жаздык. Биринчиден Кыргызстан бизде географиялык жактан алып көрсөк, биз окуган маалда эми картада кандай эмес азыркы күндө 80% тоолуу жер деп эсептелет. Биринчи орунда калпакты мы считаем символ гор. Тоолуу жердин тоолунун белгиси. Анан экинчиси калпакта бизде изображение флага напоминает. Бир жерлери биздин мамлекеттик туудун бесиге окшотуп кетилет. Ошого бирдей эле болуп, ошол туудан карап эле болот. Үчүнчүсү гордость нации, кыргызской нации. Оно считается. Почему? Потому что кыргыз улуту бул канча жылдан бери тарыхын окуп келсе, Манастан баштап келсе, обязательно это подтверждается, что это гордость нации в отношении именно белого. Третье. Экологиялык таза. Таза жерден жасалат. Эми азыркы күндө мен мына жерде азыр кошуп койдум кичине дагы. Азыркы күндө что немени синтепон кошуп не кылышып атат.
производство, чтобы увеличить, как экономист мен айтып отыр. Так, төртіншісі, бешіншісі нацияның символы. Ар bir ұлттың өзінің баш киімі бар. Значит, қырғыздарды ham, Қырғызстанда обязательно өзінің ұлттық баш киім. Так, жетінші, подарок предков. Илгерде бізге белек болып қалғаны мурас. Так, следующий, восьмой, всесезонный головной убор. Bir жылда 4 фасыл болса, 4 фасылда кисем. Қыш, жай, жаз, күз. 4 фасыл обязательно кисе болды. Так, дальше. Общедоступный головной убор можно изготовить в домашних условиях. Eğer bizde köpçülükte görünüp қалған, жайлауда обязательно жүнден дайындаса болды. Это общедоступный. Буга bir обязательно bir станок, bir бастама кереги жоқ. Лишь бы было умение. Следующий изготавливается из шерсти, я еще раз повторяюсь, и из синтепона. Мен баягы айтып кеттім еді. Из шерсти это экологически чистый продукт, да? Из синтепона это уже химический продукт. Вот на этом наша презентация. Bu komandada qo'shimchalar bormi? Еще есть? С командой уже Qo'l chaqirib qo'ying. Keyingi komanda. Farruh. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары биринчи болуп бүгүнкү иш-чаранын баштаган Жумагүл Мырзайнага чоң рахмат. Анан бүгүн келе жаткан жакын арада келип жаткан биздин сулуу айымдардын майрамы болгон 8 март менен бизде ушул жерде катышып жаткан айымдарды куттуктап кетебиз. Дагы бир жолу ушул биздин презентациянын айтыштан мурда өз кесимден келип чыгып, англис тилде bir oz kutuktoo айтып койгонго уруксат берсеңиz. Good morning, my dear women of our college. I congratulate you with coming with great holiday in our life because we have mothers, sisters, or daughters maybe, and I congratulate you with coming your holiday, 8th of March. All over the world will be celebrate the Day of Women. And I want to also congratulate you with this day. And I wish you all good wishes in the world. And with this, I want to congratulate our gentlemen because today in our country it is a day of our national, our wear, Akalpak. I also congratulate our gentlemen with this day. Thank you very much. Barыңыздарды бүгүнкү 5 март Аккалпак күнү эмес, эртең келе жаткан аялдарды 8 март майрамын куттуктап, барыңызга ден соолук, үй ичиңиздерге тынч, ишиңиздерге ийгилик каалайм деп айтып кетти. Анда Bizim prezentatsiyaga өтө турган болсок, бизде кичине бетки командага караганда азыраак, бирок толуктоолорду Кудай кааласа биздин командадан толуктоолорду угуп кетесиңер. Аккалпак кыргыз улутунун улуттук баш кийими болуп эсептелет. Ар бир улуттун өзүнүн баш кийими болгондой, кыргыз элинин дагы байыртадан келе жаткан салтыга жараша баш кийими болуп эсептелет. Экинчиси, бул ак уяң жүндөн жасалат. Анан ак уяң жүндөн кийиз жасалып, даярдалып, ошого жараша баштын өлчөмүнө жараша ар бир өлчөмдөр алынып, бычылат. Анан биздин ак калпак жаш курагына карап бөлүнөт. Биринчиси жаш балдардын жаш калпагынын кыюусу кызыл түстө болот, жолдору жашылды. Кийинкиси жигиттердин калпагынын кыюусу көк кездемеден жасалат. Көк кездемеден турат. Анан кийинкиси отто жашка чейинки болгон азаматтардын калпагынын кыюусу күрөң кара түстө болот. Ал эми аксакалдар
калпагынын кыймысы болсо, ак же ала кеземеден жасалган болуп, азыркы күндө кошумчасыга бизде ак калпак кийизден сырткары синтефон дагы кошулуп жасалып жатат. Өндүрүштү өнүктүрүш үчүн, көбүрөөк продукция чыгарыш үчүн, анан ушул өзүнүн экономикасын көтөрүш үчүн дагы колдонулуп атат. Бул кошумча бир кандайдыр ишканалар өздөрүнүн ушундай иштеп чыгаруууда. Көбүнчө Кытайдан келип атат булар. Барлык өзүң кайсы жаш туракта, кайсы түсүңгө кеткесиң? Орто жашта. Орто жашта. Барлык кошумча? Кошумча табигый жүндөн жасалган кеземеде турган калпактар синтефондон караганда кымбат турат. Анан ол кеземенин дагы жылы синтефон өтө көп турат. Жаганга чыдамдуу болот. Ошол үчүн бул жүндөн жасалган калпак өтө сыйымдуу болот адамдар. Калпактын башындагы чачыласы эмне бергени билгизет, уктуңуздар беле? Жеңиш агай салат экен. Ona verirse tuğlu da kırılsa tuğlunun Жок. Туу үстүндө турбайбы? Эмнени билдирет? Эмне билдирет? Көп нерсе бар. Биздин баягы урукуато ошонун жайылтуунун белгиси экен да. Тукумдун жайылтуунун белгиси, аян белгиси ошол чачыласы болуп эле. Ал эми үстүндөгү топ турган бул күндүн аян белгиси болуп эсептелет экен. Кол чаап коелу. Болду, отура берсең болот. Мынакей барыңыздар калпак жөнүндө билип алдыңыздар. Кантсе да калпак жөнүндө мынча түшүнүүңүздөр бар экен. Анда эмесе экранга карасаңыздар, бул айрым оюулардын аталышы. Бул жерде барды оюулар берилген. Бардыңыздарда көрүнүп турат. Тоотеке, бүркүт, аркар оюндар түшүргөндөрдү бул эр жигиттер аңлоого чыкканда кийишкен экен. Ал эми калктын тынчтыгын сактаган баатыр балбандар карышкыр, илбир, жолборс сыяктуу оюсу бар калпактарды башына түшүрүшпөй кийишкен экен. Эми сиздерге дагы бир тапшырма, ушул жердеги оюларды карап туруп, калпагыңыздарга караңыздарчы, кайсы ою сиздерге тиешелүү экен? Бар. Сиздики көрбөйчү дагы? Жазуу. Тоотеке, күн нуру, кумайы, көөгөт, карга, мынакей, карга тырмак, карганын буту. Бир аз дагы чоң айтып койсоң. Ой, онда болбой калат. Анакей. Эми көрүндү окшойт а? Көпчүлүгүңүздөрдө бугу мүйүз бар экен? Бугу мүйүз. Бугунун мүйүзү окшоп турабы? Көпчүлүгүңүздөрдө. Дагы кайсы көпчүлүк турат? Бирөөңүздөрдө жалын турат. Жалын, Дагы кайсы турат? Бүркүт сизде алдыңызда турган. Бул дагы кимде турат? Ким урматтуу агайдар бүркүттөн бери. Ушул калпактын карап туруп, мына шу оюлардын аталыштарын дагы билип алсаңыздар болот экен. Бул аталыштарды кайсы убакта кимдер кийишкени сиздерге азыр жеткирдим. Анда эмесе кийинки иш-чарага өтүп кетсек. Рахмат. Бир эле калпак менен чектелбестен биз ар улуттун баш кийимдери бар да, ар улут ар кандай баш кийимдерди кийишет. Ошондуктан мен бул жерге сиздерге сүрөттөрдү көрсөтөмүн. Ошол сүрөттөгү баш кийимдер кайсы улутка тиешелүү экенин тактайбыз. Биринчи Татар элинин калпагы.
Татар эмес. Tacik. Кийин азыр бирөө айтты. Кара калпак туп-тура кара калпак элинин улуттук баш кийими мынашыл экен. Кийинкиси жок. Өзбек элинин улуттук баш кийими. Кийинкиси жок. Булар Россия. орус элинин. Кийинкиси мынашылар элекен татар элинин улуттук баш кийими. Кийинки казак элинин. Дагы жок. Кайсы? Кытай элиники. Ооба. Буларчы? Жок. Чечен. Булар тапсын, Азербайджан. Азербайджан элиники. Булчу? Канчанчы? Башкир. Харазм. Arazidagi xalq yo'q o'zi. Жок. Бийлешет. Çeçen. Azerbaycan. Секирип буттарын көтөрүп бийлешет. Грузиндар эмес. Грузиндар. Мына бул А булчу? Буларчы? Sovetskiy пилоткалар. Ооба, советтик кызыл аскерлердин улуттук баш кийими болуп экен. Рахмат. Ушундай бизде ар бир улут эмнеке ар кандай улуттук баш кийимге ээ экен, Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил. Ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил. Ак калпагы кыргыздын жарчысы бол достуктун. Ак калпагы кыргыздын элчиси бол достуктун деп бүгүнкү иш-чарабызды аягына чыгарып жатып, мен эртеңки келе жаткан аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктап, азыр мен сиздерге бир аз бышыктоо иретинде бул жерде турган аял эркектердин баарына берип кетем. Сиздер өз апаларыңыздарга, карындаштарыңыздарга, кыздарыңыздарга ушул жерге куттуктоо сөздөрүңүздү жазыңыздар. Juicy
Erkinlik elge jetkeni, arbıdı kalpak giyeni, ak kalpak jağıp göbelge, aralay bersin dünönü, giyebilsin mıhtalardap, kırgızın cüzüsün ak kalpak, kırgızın cüzüsün ak kalpak ayak kalpak. Мына жерде жазылған барлық каалоо тилектер аял заты сиздер үчүн арналат. Эгерде ушул агайлардын жакшы сөздөрүн окусаңыздар ушул жерге болот. Иш чара бүткөндөн кийин сиздерге ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, бүгүнкү ак калпак күнү менен чын жүрөктөн куттуктап, эртеңки келе жаткан аял заты сиздерди дагы майрамыңыздар менен куттуктап, ишиңиздерге ийгиликтерди, албан ийгиликтерди каалап, бүгүнкү иш чарабызды аяктады деп жарыялаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде кимде кандай каалоо тилек болсо, бүгүнкү иш чаранын кандай сиздерге жаккан жактары болсо, өз ой пикирлериңиздерди айтып кетсеңиздер болот. Анда эмесе сөз кезеги мырзалар сиздерге. Урматтуулар. Окуучу кетесиздер. Айтқан дегенім, мырзайымар, сізге чоң рахмат. Мына шу бізде бүгінгі күндерге жаз байрамыға жақын басып келіп жатқан. Айынан бүгінгі 5 март бұл қырғыз ұлтының баш киімі екендігіне, оның тарихыны, қандай жасалыш технологиясыны, көп нәрсені мен өзім үшін біліп алдым. Бұның үшін сізге рахмат. Мына шу Қырғызстан Республикасының жарандары қатары менің мына шу ақ қалпақ менен сыйлықтанам. Сеттегенде мына шу Қырғызстан Республикасында жашаймыз. Мына салттарын білішіміз керек, мизамдарын білішіміз керек. Бұл бүгінгі чара менің ойымша көп ұлттық болған республика ичиде ұлттар ара мамаларды жакшылашта, жакшы жашашта, жакшы мамалада болушта, достукта жашап иштеп жүрүштө кең жардам берет, көп пайдасы бар. Мына жана мына сырттары келип аткан айымдар байрамы менен мен өз атымдан, жерде отургандардын атынан куттуктап кетем. Жаз байрамы менен буларга ден соолук, узак өмүр, бактылуу болушуну, дайым бар болушуну, дайым бай болуштарыны каалап, дайыма машыл жашоодо, турмушта бизде айымдар өз көркү менен, өзүнүн сулуулугу менен, өзүнүн мээрбандыгы менен көп жашасын. Дары. Кешай. Кесиптештер, өтө жакшы маанай. Бүгүнкү маанай эртеңинен башталып, жакшы маанай, аны улантып, эжегибиз маанайды улантты. Бүгүнкү ар бир иш-чаранын өзүнүн жакшы бир максаты болот. Мен ойлойм, өзүнүн максатына жетип, бүгүнкү иш-чаранын экинчи максаты, негизги максаттардын бул биздин негизги символубуз болгон биздин улуттук баш кийимдин баалуулугун арттыруу. Бул биринчи максат болгонусу, экинчи дагы бир максаты өзүнүн эжегенин дагы бир максаты эки командага бөлүп туруп, ошол улуттук биздин баш кийимибизди башка улуттарга канчалык деңгээлде билет, ушул максатты көзөмүз ошойт. Мен ойлойм, бул мөөнөттүн дагы жогору айтам, ал эми биздин асыл айымдарга силерге келе жаткан 8 март байрамыңыздар куттуу болсун дегилер. Ар дайым мен
жазганда да биринчи жыл жазып окшойт. Мен эле айттым, жалпы аял затыга бактылуулук кабар деп жазып койдум, ошол бактылуулуктун ичинде баары бар. Булай бактылуулук болуңуздар. Барын сөйлей тұрғандар, Умитжан. Мындайда өзү ар бир жумагүл жеткенде бул улуттун баш кийими болот дегенде мындай экен. Чет өлкөгө чыксак, Америка барабыз, Германия барабыз. Биз башыбызга ушу калпагыбызды кийсек эле өзү айтат да. Значит, бул кыргыз экен, Кыргызстан кетти. Мен өзүм жаным өзбек, жаным тажик, бирок Кыргызстандын жананы, бирок мен өзүмдү кыргыз деп айтсам, эч болбойт да. Ана мен мына Бишкекке узата албайм, Бишкекке барып, сонун же башка бир торговый айлыкка келсек, мени чет элдикке окшотот да, иностранец келди. Ана аларды мен сөзүн окугам да, кээ бири орусча сүйлөт, кээ бири англисче сүйлөт. Анан бүткөндөн кийин мен кыргызча сүйлөгөндөн кийин такталып калат. Бул кыргыз экен дейт. Ошого жума күнү действительно бүгүн өттү. Тем более бүгүн улуу күн да, жума күндө чөпкө тематанданды, шүкүргө туш келди. Бүгүн күнүмүз улуу болот, жакшы болот. Сиз бизди бүгүнкү ошол ак калпак жөнүндө сүйлөп кеттик. Жеш айткандай кээ бир нерселерди биз билбеген да, башка улуттар биз билип алдык мына. Анан кошолак эле бир байрам аялдардын байрамы үчүн туура келди да. Эми мен билем, биз ушундай жума күнү айына кичине бизге өткөндө кыргыз тили боюнча өткөн, эсиңиздерде болсо. Эми анан бул ак калпак боюнча өтөт. Siz kança bizde şunun meselede kiçine mesela biz şunca Ali ili vatandaşı özgürlük vatandaşı ünlü vatandaşı. Bu düşün bundan münafetler çok olsa yapacak olma. Anan mınao kezeki böyle tek bayram sekreçim var ayarlardan bayramı münazır çıvartkanlar etmeden sizler olsunlar biz kim bu dikemizde sizler var biz var. Barımızda bir den soğuk, tınışlık, uyumuzda, bala-çaqangızdan tinç bolgular. Dünyanın bir kolu da sizler qarmap turasыңlar da ayılдар. Oşun üçün biz sıradan ete balanık olsun deyip, barımızga tinçlik, şunay mayramlar bola versin Kırgızstan deyip. Boldu. Көңіл бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат. Бұл бірінші ғана жолғы иш-чара емес, мындан кейінгі иш-чаралар бола берет, болып келген, дағы ішіңіздерде мен ғана өткөрбөстөн барыңыздар өткөрсөңүздөр болот. Көңүл бурганыңыздар.